Мен бактымдан сүргүндөлүп куулгам, мен сүйүүнү издеш үчүн туулгам деп мыкты саптарды жазган биздин акыныбыз да келип калган жай бар. Андыктан дал ушул жерден жаңы гана китеп колуна тийип, ыр тармагында поэзия жаатында ушундай бир өзүнүн мыкты маңдайы жарыла сүйүнүп турган инсаныбыз келип отурат. Ким деп турсаңыз тааныштыралы, акын Манас Албаев бизде конокто. Ассалам алейкум, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Рахмат ушул эфирге чакырып, ушул Пирамида каналынын эмгек жамаатына мына китебим сыясы урга элек, мындайча айтканда килейинин жытыгы керек дегенде ыппысык боюнча экен, ыппысык боюнча ошо биринчи басма сөз маалымат каражаттарынан ошо биринчи болуп ушул Пирамида каналына келип атам. Себеби мурунку күнү эле алгам. Жакшы экен. Көчмөндүн сагынычы дейт, атынан баштайлы. Көчмөндүн сагынычы деп коюлуп калышы негизи мен 2002-жылы алгачкы Чаңкеттин чабаны деген китебим чыкты эле. Анда жаш элем, студент элем, бир алакандай болгон китеп чыгаргам. Ошондон кийин поэтикалык ыр жыйнак бул экинчиси. Көп жыл ортодо 20 жылдай тыныгуу болуп калды. Ыр жазылып жүрсө да китеп чыкпай жүрдү да. Анан ошол мен ошол маалдарда акыркы көчмөн деген бир ыр түрмөк жазып жүрдүм эле. Жазып жүрүп, бирок ошо турмуш шарт байланыштуу көбүн жоготуп бердим. Андан кийин акыркы бир 3 жылдан бери мен сагыныч деген ыр түрмөктү жарап жүрөм. Анан ошо көчмөн, акыркы көчмөндөн табылган ырларымды кошуп, эми бул көчмөндүн сагынычы дегенде бул жерде сагыныч деген ыр түрмөк бар. Ал эми мен ушу жеке мындай сүйүүгө ушул ушундай бир нерсе көпчүлүк окурмандар ушу менин поэзиямды билгенде жакшы түшүнүшөт. Ушу сагыныч деген бир арзуу ырларын жазып жүрөм. Анан эми өзүм жашоом ушул ата бабаларыбыздан бери көчмөн экен, мен дагы көчмөндүктүн каерде барбайм, көчмөндүктө көп жашап жүрөм дегендей. Шаарда канча азыркы мындай современный көчмөн деп коет го, шаарда канча батирге көчтү. Анан Россияда мигрант болуп да ал жерде деле батирден батирге көчүп, ошол сыяктуу нерселер. Анан өзүм атам дагы жылкычы болгон, азыр деле ушу мал менен атамдын бир туугандарым ушу жайлоого чыгышат. Мал менен азыр деле ушу көчүп журт которуп ушинтип жашайбыз жайлоодо. Ошон үчүн көчмөндөрдү сагыныч. Ошон үчүн көчмөндүн сагыныч. Бул да турмуш көп нерсе камтылган да ушу. Турмуштуктан дагы жана чыгармачылыктан дагы өзгөчө камтыган экенсиз да. Бул китепти чыгарууда канчалык эми түмөн тийишип жаратты, канча деген ойлор? Мендин негизи китептин чыгарышы аябай көпкө созулду. Өзгөчө ушу былтыркы жылдан баштап чыгарам деп аракет кылып, сааты убактысы болгондо болот экен ар бир нерсе. Ушул күнгө буйруптур эми сааты. Бул китепти чыгарам деп көп аракет кылдым. Мен менен кошо көптөгөн досторум, саналаштарым, ушу эже карындаш, ага энелер күтүштү. Көбү ошол мага ушу дем берип, китебиң качан чыгат деп, китебиң чыкса жакшы болмок деп. Эми ошо көптүрк нерселер, ушул материалдык, акча жагына такырат экен, эми ошондой нерселерден улам. Сиз баягы китеп чыгарууда студент кезинен баштап эле дамдатып калган экенсиз, эрте баштаган экенсиз. Баягы кандай жазылып, кандай чыгарын дагы студент кезинен билип калган экенсиз да. Негизи ырларды китеп болуп топтолуп, жыйнак болуп топтолушунда каякта сактайсыз, каякка жазып, ошолорду аздектеп анан жоголуп кетпеш үчүн кандай бир иш аракеттер кыласыз? Мен чын айтайынбы, мен ушу кээ бир көпчүлүк эле чыгармачыл адамдар аябай аздектеп сактаса керек. Мен муну чындыкты моюнга алыш керек. Мен аябай көп ырларымды жоготтум да. Тилекке каршы мен студент кезде баягы жаштыктын деми менен алгачкы ыр жыйнагым Чаңкеттин чабаны десте 5-курсумда чыккан. Андан кийин жазылган менде бир чыгармачылык, анан кийин жеке жашоодо бир кандайдыр кризиске туш болдум, кризис болуп, бир депрессия болуп дегендей. Ошол убакта көп ырларым жазылып, ар кайсыл жерде, айылда, жайлоодо, шаарда, башка жактарда, ошо Россия четтерде. Анан ошол жактарда жазылып, телефондорго сакталып калып, же бир кандайдыр барактарда өчүп калып, телефон менен кошо жоголуп, барактарда калып кетип, ар кимге жөнөтүлүп калып кетип, ушинтип жүрүп көп ырларымды жоготтум. Анан көпчүлүгүн ушул апам сактап жүргөн экен. Ошо бир Кыргыз радиосунда иштеген Кундуз Качкынбаев деген бир карындашым бар эле. Ошол бир илгери бир радиого мен неме кылып, анда сакталып ошондо айрым бир досторум чыкты. Ушинтип ар жерде калгандары, анан көпчүлүгү эле ошол китепке
көп алардын көбүн киргизбей да калдым мен. Баягы кыйра сын көзү менен карап калат экенсиң барап. Негизинен китептин бир 80-90% ырлар китепте ошо жаңы кирген. Бардыгы эле ошо акыркы бир 3-4 жыл аралыгында жазылган ырлар. Демек, мындай карап көрсөк, баягы жоголгондон кийин 2-3 жылдын аралыгында жазылган болсо, сизде байма бай жазылып, чыгармачылык менен күнүгө иштеп жаткан учуруңуз экен да. Же бул жанагы эргүү деп коебузбу, кыргыз тилинде илхом деп, ошол нерсе сизге кандай келип, анан күнүгө ыр жазасызбы, же аптада айдабы? Илгери биз студент кезде айтышчу эле, ошо кызыгып окуйт элек да, жаңыдан поэзияга алышканда дүйнөлүк адабиятта, орус адабиятында, кыргыз адабиятында кайсыл акын, кайсыл жазуучу кандай жазат депчи. Бир мисалы үчүн Пушкин күнүнө 200 болбоду дегенде 200-250 сабыр жазат экен деп. Мен эми тилекке каршы андай план менен жазбайм, бул илхам ошо келгенде, ошо сиз айткандай эргүү келген маалда гана чыгат. Мисалы үчүн эми азыр ар кандай учурда ошол өзүңүн көңүлүңө толбогон, өзүңүн жүрөгүңдөн чыкпаган ырды мен дагы өзүмө жактырып кабыл ала албайм, өзүмдүн ырларымынчы. Мисалы үчүн эгемендүү болсо эгемендүүлүккө, ал жерде уруш чыгып кетсе ага, бул жерде митинг болуп кетсе ага ушинтип деле жазып атышпайбы эми? Эмнегедир мен антип жаза албадым ошол. Көп нерсени жазгым келет, бирок балким ушу убакыт сааты келгенде жазылар. Ошон үчүн менде мындай көбүнчөсүн жеке тагдырыма, ошол өзүмө байланышкан ырлар көп басымдуураак кылат да, ошо ушундай. Лирика жаатына басымдуу экенсиз да. Негизи эле ошол ар бир адам баягы бир калп, нух негиз болот да, ошонун аркасында ошону ээрчи бар, ошого багыттап жазат, же болбосо ошону багыттап ырдайт, же болбосо бир усталар ошого карата ошонун баягы стили деп коебуз азыркыча айтканда. Сиздин стилиңиз кандай? Кимдин стилине окшоштурасыз? Кимдин багытына ыктайсыз? Туура айтасыз, эми албетте баардыгыбыз эле азыр ошо мен деле ошол эми мындайча айтканда акын болуп толук калыптанып бүттүм деп эсептебейм. Эми бул 100дөн 1000ден 1 акындын гана өзүнчө мектеп ачуу, өзүнчө бир стилин, өзүнүн бир агымын түзүп кетүү, 1000ден 1 гана акындын шыбагасына туш болот. Бул өтө таланттуу. Ал деңгээлге жетебизби, жетпейбизби, аны бир Кудай билет. Менде деле ошол окуп, өзүң жакшы көргөн акындарың бар, эми жаш кезибизден баштап эле. Убагында мени деле мисалы үчүн сындап чыгышкан жаш кезимде эле ошол Карбалас Бакировду мындай туура айт деп бир сындашкан, ошого жакын дешет. Мен сыймыктанам, Карбалас мыкты акын Бакиров. Азыр эми Тургунбай Эргешев, Табылды Мукановдордун стилинде ушундай жазат деп көп айтышат, мага сын пикир айткандар. Табылды Мукановго жакынсыңыз, Тургунбай Эргешевдай эме деп. Балким тагдырларыбыздын айрым бир нерселери окшош болуп, ырларыбыздагы айрым бир мазмуну ошолордукуна окшоп кетишин да мүмкүн толук мойнума алам. Эгер ошолордой деңгээлдеги, ошолордой ыр жаза алган болсом, анда демек жакшы эле бекер жүргөн жокмун бул дүйнөдө. Жакшы. Бул негизи эле ар бир кесипте, ар бир чыгармачыл инсан бул билим алуунун аркасында жанагындай тегиздеп бир калпка коюп чыгарууда өзгөчө билим алуу бул өзүнүн таасирин тийгизет да. Анан сиз ушул ыр жаатындабы же чыгармачылык жаатындабы кандай билим алгансыз? Билимиңиз кайсыл жактыкы? Мен туура айтасың, эми сөзсүз билим да керек. Баягы 1% талантты 99% демек деп коет го. Ансарында мен ошол Улуттук университеттин кыргыз филология факультетин бүтүргөм. Кыргыз филологиянын ошол атайын мамлекеттик тил боюнча ошол башка эмелерге. Мага деген ушул филологияда эми ал жерде сөзсүз дүйнөлүк адабияттан баштап кыргыз адабиятынын соңку жылдарына чейин окуп чыкканбыз. Ошол жерде мен көптөгөн белгилүү адабиятчылардын колунан Кеңешбек Асаналиев, Сапарбек Закиров сыяктуу, Болот Акматов сыяктуу күчтүү адабиятчылардын, күчтүү тилчилердин колунан сабак алдым.
Ошолордун сөзсүз бул эмеси болот. Анткени деген эми бул адабияттын деген бир эле убакта практика жаза билүүнүн, анын ошол эле убакта теориясы дагы бар да, эмне айтканда анын ыкмасын, усулдарын билиш керек. Ошонун сөзсүз түрдө ошол нерселердин дагы мага салымы чоң болду ошол филология факультетин бүткөнүмдө. Сиздин замандаштарыңыз кимдер? Устат деп коебузбу? Замандаштарыңыз, курдаштарыңыз? Ооба, мен 2002 жылы бүттүм улуттук университетте, 97 тапшырып. Биз Ырыспай Исаков экөөбүз группалаш болдук, Манасчы. Анан 98 жылы Баткенде фестиваль болгон. Ошол жерде биз жоон топ студент кезибизде барып, азыр кыргыз адабиятында жүргөн ошо Афина Бакирова, Нарсулуу Кургубай, Алиман Абдикеримова, Ырыспай Исаков, Бактыгүл Момбекова, Самат Тоялиев деген көптөгөн эми санап отурсак көптөгөн жаштар барганбыз. Азыр адабиятта чыгармачыл чөйрөдө жүрүшөт көпчүлүктөр. Ушул анан Нур Борбор чыгармачыл борборун түзгөнбүз. Данияр Исанов, Раматлык Зайырбек Ажматов, Элмирбек Иманалиевтер менен да чогуу ушул студент кезибизде чыгармачылыкта чогуу жүрүп, чогуу сырдаш, дос, курдаш болуп калдык. Анан ошол бир топ, бир муун өзүбүзчө ошо аракет кылып, биз дагы өзүбүзчө топ болуп, Жазуучулар союзунун алдына биригип, кийин Нур Борбор болуп келгенбиз. Ошол 2000 жылдардагы келген, ошо топ менен кошо келдим десем, ошолор менин курдаштарым, муундаштарым. Жакшы экен. Азыркы учурда Нур Борбордун өнүгүшүнө, өсүшүнө өзгөчө сиздердин салымыңыздар чоң экен да, Кудай буюрса. Эми ошо башталышында биз ушу баштадык эле, Кудай буюрса азыр. Баягы фундамент деп коебуз, түпкүлүгү жакшы башталган экен. Мыкты азыркылардын алышуулары менен түптөлгөн экен. Келиңиз эми жакшы бир чыгармадан, китептин баягы сыясы бар деп атасыз, ошонун сыясын бир элдерге тартуулайлы. Рахмат. Ошо мен эми ошо көчмөндүн сагынычы деп аткан ырыма ушул толук жооп берет болуш керек. Тилекке каршы көп ырларыбыз эми бул түз эфир болуп атса адашып кетпейли, китептен карап жооп берейин. Ат үстүндө толгонуу. Атым жаңы такаландың ташыркабай арышта, тизгиниңди токтото албай, карышсын кол карышса, өмүр бизди шаштырса да, биз булуттай каалыгып жылып, бир да жолу кошулбадык жарышка. Дүбүртүнө кошулсаң сен аттардын, дүрбөөсүнө кошулсам мен жаштардын, байгалмаксың сен деле. Кыйын деген күлүктөр сага окшогон ат эле, бай болмокмун мен деле. Кыйын деген жигиттер мага окшогон пенделе. Экөөбүз тең козголбогон тоону көрүп суктанып, жашабайбыз жарышып деп тынч тоолорго ыктадык. Дүйнө сенин суулугуңдай чайналып да көбүрүп, дүйнө кыздын жоолугундай бир кызарып көрүнүп, бир үйрүң болгондугун сен эстейсиң бышкырып, бир үй бүлөм болгондугун мен эстеймин үшкүрүп. Көкүл жалың тарам-тарам бөлүнүп, көздөн жашым жалың ылдый төгүлүп. Так жаныбар, тизгиниң бер, чаап кайдагы шашалы, алды жакта аска жар бар, учуп кетсек кашайды, бир берилген бул өмүрдө учкаштырбай кир көңүлдү шашпай эле жашайлы. Жай жүрсөк да акыр бир күн такалабыз ошол жарга, жарга келип бизге жетет. Жарышкандар, шашкандар да жаргырында теңелишет, жай басканда, шашканда. Ай, баракелде, мыкты философиялык жактан өзгөчө бир толгонууну чындыгында түшүндүрөт экен. Дагы бирде окуп бериңиз. Рахмат. Эми ошол мен сагыныч деген ырлар түрмөгүнөн бир ыр окуп берейин. Ошо мындай эми ошо сагыныч деген ырлар түрмөгү, анан ошо поэмаларым бар. Жүрөктүн тилеги. О, бактылуу болгур десе, ыйлабачы ыйлаба. Өлгөндөрдүн акысы ушул, Куран анан сыйгана, жаргылчагы токтобогон тагдыр бу. Бүтүн кирип тартылып, бүкүл кирип жанчылып,
каалооңду укпай кара жоолук салдырды. Алаканым жүз арчы колго чабып кыйнаба, жашың сүртөм жөн гана ыйлабачы, ыйлаба. О өмүрүң узун болгур, оорубачы ооруба, тилим дуба, эрнимде эмим бар, кел кысайын боорума, салам тарак, чачтарыңды сылайын, саамайларың ак түшкөн, алаканым табына кайра баштан кара болсун ылайым, кайтарайын сени жаштык дооруңа, оорубачы, ооруба. О балдардын сыйын көргүр, түйшөлбөчү түйшөлбө. Алдыбызда бейшемби бар, жума бар, күтөт бизди дүйшөмбө. Сыноо берген жараткан суу ичирет бакыт деген дайрадан. Күн боюнда күмөң кетти, күндөр күндө туулуп турат кайрадан. Күндүн кызы айтумар, айдын уулу дүйшөмбө, сагынычым түйшөлбөчү түйшөлбө. О сүйүнүн балын таткыр, күттүрбөчү күттүрбө. Эки көзүн жалдыратып үмүттүү, жүрөк согот түпкүрдө, чаңкаган жер күтүп жаткан жамгырдай, соорутпастан тамырымды, өткүн сымал өтүп кетпе, суусунумду кандырбай. Төгүл мага көнөктөп, суу болот деп үшкүрбө. Сүйүү деген чоң кампан бар түпкүрдө, күттүрбөчү күттүрбө. О бактылуу болгур десе. Ай баракелде, мыкты чындыгында калемиңиздин артында калет жок экен. Өзгөчө тыңшап отурганда толгонуу жана жогоруда айтылган өзгөчө философиялык мааниси, өзгөчө бир таасир берет экен. Ушул ырларды жаратууда эргөнүү же болбосо ошо бала чакта бул сизге келип калган шыбага кайсыл жактан башталды, кайсыл жердин топурагынан суусунан ичип калган ушундай шыктарып калдыңыз? Енді жол мындайда өзім өтө укмуш патриот болсом да, Кыргызстандын укмуш патриоту болуп, Кыргызстан үчүн бир кандайдыр бир салым кошо албай келсем дагы, бирок өзүмдүн ушу алакандай болгон кичинекей Чаңгет деген айылым бар. Ошол айылдын патриотмун деп ойлойм. Биринчи китебимди да ушул Чаңгеттин чабандеси деп чыгаргам атайын. Бул китепте дагы мына китебимдин артына ушу Чаңгетимдин сүрөтүн коюп, Чаңгетим кендүү айылым мазардайым, койнуңда аш той топур базардайым, өкүттө кетем өлсөм бөтөн жерде, өзүңсүң чым жазданып жатар жайым деп ушул Чаңгетиме кандайдыр бир бул жерде да айтылып кетишин кааладым бул китебимде да. Чаңгет кайсыл область? Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Чаңгет деген ошо айыл өкмөт айылда ошол жерде. Ошо Чаңгет айылын эми ал чакан-чакан 3 айылга бөлүнөт, бирок баарыбыз эле бир атадан тараган, бир эле элбиз. Анан ошол Чаңгетте менин аталарым, ошол эми чоң атам колунда чоңойгон. Чоң атам согуштун ардагери эле, Байманаптын тукуму эле, аябай чыгармачылыкты эме кылчу, мындай эпосторду, дастандарды жакшы көрчү. Анан мен тага журтумдагы таланттуу адамдар, тайтам, тайнелерим ошол мыктырдаган тайтам комузчу болгон. Тагаларым, тайэжелерим, апам дагы комуз чертип, Болот Токтобаев деген обончу ошол менин тайкем болот. Ошол баягы ошол сыяктуу нерселердин анан эң башкысы ушул айылда жайлоодо чоңойдум, атам жылкычы үчүн. Кичинейимден жайлоодо чоңоюп, жайлоодо төрөлгөн боз үйдө. Киндигим ошол жерде кесилген. Ошол нерселердин анан биздин айылыбыздагы чындап эле кооз, аябай мындай бөлөкчө тоолуу айыл. Ошол табияты, ошо айылдын балалыктагы бир нерселер ушу анан ушул баягы каныбызда бар дегендей ушул таланттардын болушу ошол таасир этти окшойт да ошол нерседен. Ошондон анан келип көчмөнүн сагынычы деген китептер чыгып аткан экен да.